ине жибине чейин Ташкатамга баскандай кылып туруп Эмил Саламатович айтып берди. Кесепеттери орду толгуз кесепеттерге алып келди. Ошол жерде отургандардын баардыгы ошол кесепеттердин жабырлануучулар десем жаңылышпайм. Баардыгы ушул жерде отургандар ошол Атамбаевдин мыйзамсыз аракеттеринен жапа чеккен адамдар. Баардыгы бир сырадан отуруп чыкты, бир сырадан сурак берип чыкты, канчалаган куулдуктарга кабылды. Эми биз экинчи бүгүнкү бийликти мактай бергенибиз дагы туура эмес деп эсептейм. Анткени бүгүн ошол нерсе алигече өзгөрө элек. Бүгүн биз мына камактагылар чыкты деп атабыз. Камактагылар чыккан менен алар соттолгон болуп чыкты. Алар мыйзамды бузган адам катары эле чыкты. Аларды ушу мыйзам боюнча УДО дагы бөлөк ушу соттолгон кылмышкер катары ошо чыгып атат. Бүгүнкү күндө Атамбаев бийликтен кетти. Бүгүнкү бийликке буларды актап коюуга, же болбосо мыйзамды ордуна алып келүүгө, Атамбаевди камакка алууга эмне тоскоолдук кылып жатат? Эч ким буну колун байлаткан жок. Биз кош колдоп колдоп алабыз. Бийликти биз айтканын баарын колдойлу деп турабыз. Жана Мекенчи партиясынын кызы айтып кетти. Эгерде Атамбаев баардыгын мойнуна алса, биз колдойбуз. Жок, ал туура эмес айтып алды. Мекенчи партиясы жана Садыр Жапаров Атамбаевди эч качан колдобойт. Анткени мен Садыр Жапаров менен түздөн-түз байланыш жүргөн адам катары айтып коеюн. Садыр Жапаров көргөн кордукту бүгүн Кыргызстанда бир дагы жаран көрө элек. Буга тарыхтагы баардыгы акыйкат караш керек. Мына кээ бир адамдар айтты эле. Садыр Жапаров 1-2 ай отуруп турсун, эч нерсе болбойт. Атамбаев барат. Атамбаев тосуп алыш керек деп. Мен ошондо айтканмын. Атамбаевди тосуп ала турган деп болтура. Бирок Садыр Жапаровдун апасы катуу ооруп атат. Айтыңыздар, жеткизиңиздер. Садыр Жапаров ушу апасынын ушу тирүүсүндө жанында болсундар. Биз канчалаган ушу биздин маалымат каражаттарыбыз жок. Биздин телевизорубуз жок, биздин кесипибиз жок. Бирок Фейсбукта канчалап какчалап айтты. Садыр Жапаровдун апасы катуу ооруп жатат. Атасы өлүп калды. Апасынын тирүүсүндө ушатып койгула. Мына Эмил Саламатович турат. Эмил Саламатович айтып атат. Күбөлөр баардыгы айтып атат. Бир бүтүн точкасы калган жок. Анан жогорку сот карады. Жогорку сот карагандан кийин мен аралашпайм. Макул аралашпасын. Анда мен ошол мыйзам бузган соттордун мыйзам бузган соттун мыйзам бузган аракеттерин видео тасма менен алып келип туруп көрсөтүп атамын. Алардын ар бир пунктуна чейин кайсы мыйзамды кайсы пунктта бузганына чейин көрсөтүп турам. Эмне үчүн алар жазаланбайт? Бүгүн ошол Садыр Жапаровдун сотунда жогорку сотто төрагалык кылган Кеңеш Токмамбетов соттордун эң жогорку органы болгон соттор кеңешинен мүчө болуп туруп, ошол жерде аксакал болуп төрагалык кылып туруп биринчи баштап берип атат. Анан кантип биз буларга ишенебиз? Бүгүнкү сотторду карап туруп айтат да, эгерде биз ошондой адамдарды соттосок, анда биз чугоет экенбиз деп. Жаңыл Мамбеталы жогорку кеңештин трибунасынан туруп жалганды сулай кылып айтты. Ошол жерде бир адам айта албады да. Эмне ошолор эч кимиси мыйзамды, законду билбейби? Ал жерде айтып атат. Эмилбек Каптагаев доом жок дегени кылмыш ишти кыскартууга жатпайт. Анткени ал анча оор эмес кылмыштарды гана доом жок десе кыскартат деп. Эмил Саламатович доом жок деп айткан жок. Мага десе күнөөсүн дәлдеп атып бергиле деди. Бул жерде Садыр Жапаровдун күнөөсү дәлденген жок. Анын аракетинде мен кылмышты байкаган жокмун. Мен канчалаган сотторго катышып жүрөмүн, бирок бир дагы сотто, бир дагы соттолгон адам, ошол Сары океста катышкандар бизди Садыр Жапаров уюштуруп, мени бардык алдында Садыр Жапаров менен уюштуруп деген бир сөздү уткан жокмун. Ошондуктан актап койгула деп суранууда. Жаңыл Мамбеталыны өзү тартип комиссиясына берип, тартип комиссиясы аны жазалап, Эмил Саламатовичтин айткандары туура. Жаңыл Мамбеталы соттук отурумда тартипти бузган, мыйзамды бодоно түрдө бузган деп туруп, ага алдын ала эскертүү берип жатса, ал эми биздин жогорку кеңеш ошол эле президенттик аппараттын сунуш болуп туруп, Жаңыл Мамбеталы жогорку сотко судья болуп дайындалды. Анан биз кайсы сотторго ишенебиз? Ошол сотторго келип бүгүн Садыр Жапаровду актайбы? Мына мен ушу
ай болған күні 24 ноябрь күні кешінде үйге барсам хат келіпті. Хатты алып қарасам ішке шығарып прокуратурасынан дейді. Açı okuğundan çayın gömrümüzündü. Dağıyla yok деген жооп келет dedi. Бирок açı okuğundan кейін сүйінішім аябай эсте калпай түнкү саат 2'de барып алдым эле. 2'de отуруп туруп 5 нерсеге карабай жаздым ошол жерде Facebook баракчасына. 1 миллиондон ашык эл көрдү ошол Facebook баракчасын. Бардыгы рахмат деди. Президентке баарына рахмат деди. А бирок бул узакка созулбады да 15 күндөн кийин кайта бузулду. Токтомду алып туруп окусам, токтомдо жазылып атат. 1 май райондук прокуратурасы 1 күндүн ичинде жооп берип туруп, бул мыйзамсыз деп жазылып атат. Ал жерде айтып атат, эмне үчүн ушул 5 адамдын 4 видео картын жасап жатат, 4 күнөр айтып атат, бизди уруп кыйнап жазылды. Алардын денесиндеги дактар көрүнүп турат. Эмне үчүн УКМКнын кызматкерлерине юридикалык баа берилген эмес деп пунктта жазылып турат. Андан кийин айтып атат, эгерде кеңеште Жумабаев менен Садыр Жапаров байланышкан болсо, анда алардын телефон менен байланышкан распечаткасы кана деп прокуратура жазып жатат. Машиналарды орун толтуруп, кайра текшерип, тийиштүү юридикалык баа бергиле. Эгер жагдай болсо, сотто каратып туруп каралады. 15 күндөн кийин 180 градуска бузулуп туруп, бурулуп туруп, 1 май райондук прокуратурасынын токтому туура экен деп, анан өздөрү антикреске чыгып айтышыбызда, жок, биз жөнүндө кетирген катачылыктарды оңдо деп жүрүткөнбүз. А кетирген катачылыктарды оңдо деп жүрүткөн бизге кандай кызыкчылыгы бар? Кайсы катачылыкты оңдоду? Мына ошондой бүгүн бул бүгүнкү бийликте, бул кечеги Атамбаевдин бийлиги эмес да, бүгүнкү бийлик. Анан биз аралашпайбыз, андай кылбайбыз, мындай кылбайбыз деген менен ордун толгуш жолсулар болбодубу? Отыруп алып туруп Садыр Жапаровду ушул жерде өлтүрүүгө аракет жасашты да. Макул, менин сөзүм дәмдемеш мүмкүн. Бирок ошол жерде карасаңыздар, 2 колу кесилип атат, и мойну кесилип атат. Мен биринчилерден болуп барып көрдүм. Ошол физически ар кимиңиздер аракет кылып көрсөңүздөр, бир адам 3 жерин кескенге мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан мына ушул Садыр Жапаров көргөн корлукту бүгүндө бир да саясатчы көргөн жок. Бүгүнкү бийлик, мен өткөнкү отурумда да айткан элем, Садыр Жапаров айтты, мен бүгүнкү бийликке, Сооронбай Жээнбековке эч кандай каршылыгым жок. Биз үй бүлөлүк катнашта жүргөнбүздүр. Бүгүн эч кандай тоскоолдук жок деп ойлойм. Мына ушуну карап, ушуну ушул курултай болгондо президент аппарат жетекчисинин орун басары дагы келип катышкан Алмаз Кененбаев. Алар бардыгын билет да, ушул талаптарды. Бирок бүгүнкү чейин бир талап аткарылбагандыгы бул кайдыгерлик деп эсептейм. Ушул кайдыгерликти оңдош керек. Рахмат. Сөз Каракулча районунан келген Култуу Ашкын аксакалга берилет. Даярдасын Мөкөталиев Расул.